Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Эгемендигибизге доо кетпесин, Садыр Жапаров кыргызстандыктарга куттуктоо айтты. Бүгүн президент Садыр Жапаров баштаган бийлик адамдары Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлүшүнүн 100 жылдыгына жана өлкөнүн көз карандысыздыгынын 33 жылдыгынын урматына жаңы желек көтөрүлгөн салтанатка катышып, кыргызстандыктарды куттуктады. Өлкө башчы кыргыз эли руху күчтүү, улуу эл экенин белгилеп, күн корсуз өнүгүп өскөн кыргызстандык урууга жан үрөп өмүрүн берген ата-бабалардын ишин улоо ыйык милдет экенине токтолду. Биз эркиндиктин жана өз алдынча өнүгүүнүн баасын баркын билели, аны аздектеп сактайлы, кийинки муундарга татыктуу өткөрүп берели деген асыл максатта Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык күнүн салтанаттуу белгилөөнүн салтын калыптандырдык. Ал үчүн күн корсуз өнүгүп өскөн кыргызстандык урууга жан үрөп, керек болсо өмүрүн берген ата-бабаларыбыздын каармандыгына башыбызды ийип таазим кылабыз. Мына ошол аталардын ишин улоо биздин ыйык милдет. Ушул озуйп аны аткарууда жана азыркы Кыргызстандын болгон Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата изги жышааны болсун деп Кыргызстандын толтосу болгон Бишкек шаарынын чок ортосундагы мамлекеттик туубузду 100 метр бийиктикке жеткирип, желбиретип олтурабыз. Кыргызстандагы өнүгүүлөр улам барган сайын жаңы бийиктиктерге чыгып, кызыл туубуз ар дайым көкөлөй берсин. Эң алды баарыңыздарды улуттун улуу күнү Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык байрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Эгемендигибизге эч качан доо кетпесин, деди президент Садыр Жапаров. Президент Париж Олимпиадасындагы ийгиликтерге да токтолуп өттү. Эгемендик ыйык дөөлөт экенин белгилеген өлкө башчы бабалардан калган көлөмү көркөмдүү боюнча дүйнөдө теңдеши жок. Манас эпосун жараткан эне тилибиз, нарк насилге бай салт санаабыз, тамыры тереңге кеткен тарыхыбыз, эң башкысы кан дүргүткөн бабалардын руханий демин алып жүргөн билимге дилгер максаты бийик кызыл туубузду дагы кыйла көкөлөтө турган мамлекетчил жаштарыбыз бар экенин айтты. Эгемендик жылдарында биз ар кандай учурларга туш болдук. Башка элдин маданиятын сокур көчүрүп алуу менен менталитетибизге, баалуулуктарга каршы келген жат көрүнүштөргө кабылдык. Натыйжада ыйык делген түшүнүктөрүбүз болушунча чаташып, өлкөбүз бир топ алсырай түштү. Баш бербей ЭНО сүйлөнү элдин эрки деп, анархияны демократия деп калпыз кабыл алып, сөз эркиндигин болсо ушак айың менен алмаштырып алдык. Капчыгы калыңдар өз кызыкчылыктарын коргоо максатында партияларды уюштуруп, шайлоого аттанып келишкен. Азыр деле Кыргызстан авторитардык мамлекетке айланып баратат дегендер дал ушундай баш адаштырган, азгырма жол менен кетүүнү таңуулап жатышат. Биз буга эч качан жол бербейбиз, деди президент. Жапаров бүгүн жаңы Кыргызстанды куруу жолуна түшкөнүбүздү белгилеп, алдыда көптөгөн милдеттер турганына токтолду. Эркин мамлекетте, эгемен өлкөдө жашоо бул бактынын бактысы. Биз көп этностордон ширелген, ынтымагы бекем, нарк насилди ыйык сактаган, достукту туу туткан кыргыз жарандарынын күч аракетинин, сабырдуулугу менен даанышмандыгынын аркасында чоң жетишкендиктерди бирге жасай аларыбызга көзүм жетип, ишенип турам. Кыргызстанды ар тараптан өнүккөн күчтүү өлкөгө айландырып, келечек муунга калтырып кетүү максатыбызга сөзсүз жетебиз, деди өлкө башчы. Жапаров тынччылык, аманчылык, биримдик, ынтымак каалап, сөзүн Кыргызстандын кызыл туусу түбөлүк желбирей берсин, жараткан бизге жар болуп, эгемендигибиз кут болсун деп жыйынтыктады. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ташиев жаңы ак үй эмнеге тосулганын түшүндүрүп, элди экскурсияга чакырды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жаңы ак үйдүн айланасы эмне себептен темир тосмо менен тосулганын түшүндүрүп берди. Ал буга чейин аянттагы ак үйдүн тосмосун алып салып, жаңы ак үйдү кайра тосмо менен тосуп алышты, элден жашынышты деген талкууларды угуп көргөнүн белгилеген. Ташиев эч качан элден жашынбаганын жана мындан ары да жашынбай турганын айтты.
Дүйнө жүзүндөгү бардык өлкөлөрдө президенттик имараттар мамлекеттик кайтарууга алынат. Эгер темир тосмо менен курчабасак, анда мен мамлекеттик күзөт кызматына 50-60 кызматкерди кошумча алышым керек экен. Алардын айлык эмгек акысына миллиондогон каражаттар кетет экен. Бул элдин акчасы, ошол каражат үнөмдөш үчүн. Дегерегин курчап койдук, деди Ташиев. УКМКнын төрагасы жаңы ак үйдү көрүүнү каалагандардын баарын экскурсияга да чакырды. 2-сентябрдан баштап каалаган кыргызстандыктар жумуш күндөрү күндүзгү убакыт жаңы салынган ак үйгө келип экскурсия кылып кетсеңер болот. Бул үчүн атайын сектор ачып, 3 кызматкерди даярдап койдум. Алар келгенде элди кыдыртышат. Сөзсүз түрдө жаныңарда жарандык паспорт же ID картаңар болушу зарыл. Экскурсия бир жаранга бир эле жолу болот. Кайра-кайра кайталанбайт, деди атайын кызматтын жетекчиси. Эскерте кетсек, курулушуна 2 жыл кеткен жаңы ак үй ынтымак ордо деп аталыш алып, кечээ 30 август күнү салтанаттуу ачылышы болду. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен Элимитов фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Бүгүнкү күнү Нарын облусунун тургуну ушул эжекебиздин кызы сколиоз оорусунун 4-ч этабы менен ооруп калыптыр. Эжекебизде сатканга эч нерсеси жок болгонуна байланыштуу кыздын дарылануусу үчүн сиздерден азыр жардам сурап турган учуру. Ошол Индияга $44,000 каражат керек экен, туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн ушул эжебизге жардам берип, колуңуздарды сунуп кетиңиздер. Эжекебиздин кызы ушул күнөн күнгө жашы дагы 16 жашка чыгып калыптыр. Сөөктөрү дагы күнүгө ошол өсүп, сколиоз оорусунда билесиздер, сөөктөр аябай эле мындай кысып калат да, кышайып. Эжекебиздин кызы операцияга муктаж болуп турат. Колдон келишинче ушул жаш кыз экен, ушунун келечеги алдыда, туугандар. Буга биринчиден биз себепчи болуп, сиздер жардам берип, буга дагы кайдыгер карабайсыздар деген үмүттөбүз. Элимитов фондунда дайыма жардам берип, дайыма колдоо көрсөтүп келген сиздер Индия мамлекетине барып, ушул кыздагы операция болуп, элдин катарындагы кыздардын катарында болуп, жакшы болуп дарыланып келүүсү үчүн салымыңыздарды кошуп кетиңиздер. Ембанк фонд чыгат, туугандар. Анан Сбербанк Москва өлкөсүнөн которгондор үчүн Бактияр А деп чыгат, туугандар. Ушул эжебиздин кызына буйрукса жардам берип, колдон келишинче өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды көрсөтүп кетиңиздер. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Токтогул Майдынанын мамасы. Атым Назгүл болот. Сиздерден жардам сурап келебиз. Менин кызыма жардам берсеңиз, жашоо шартыбыз деле начар. 3-чү группадагы жолдошум Индия экиле комната временкада жашайбыз. Барбаган жерибиз калган жок, көп жерге бардык. Анан күтөнү туюк төрөлгөн инвалидный болуп, анан канча жылдан бери ушинтип шаарда жүрөбүз, больницалап жардам берип коюшуңуздарды суранабыз көптөн көп. Борбордук шайлоо комиссия Нуржигит Кадырбековду депутаттык мандаттан ажыратты. Жогорку Кеңештин Ыйман-Нуров фракциясынын лидери депутаттык мандатын тапшыруу боюнча БШКга арызды кечээ жазган. Боршайком анын арызын канааттандырды. Эскерте кетсек, буга чейин Кадырбеков УКМКга сурак берип чыккан болчу. Ал Ыйман фонду боюнча күбө катар көрсөтмө бергенин билдирген. Жуунда заводу 4 жылдан кийин кайра ишке киргизилди. Президент Садыр Жапаров Кара-Балтадагы токтоп турган Жуунда заводун ишке киргизип, аны модернизациялоого капсула салды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Ачылыш аземде президентке өндүрүш ишин кайра баштаган China Petrol Company Жуунда чичкасынын муңай иштетүүчү заводунун абалы тууралуу маалымат берилди. Үстүбүздөгү жылдын февраль айынын аягында ишкана капиталдык оңдоодон өтүп, имараттын аягында ийгиликтүү ишке киргизилди. Жыл соңуна чейин завод толук кубаттуулукта иштей баштайт. Бул жылына 800,000 тонна чийки затты түзөт. Ошол учурда 400-гө жакын жаңы жумуш орундары түзүлөт деп айтылат маалыматта. Садыр Жапаров өлкөнүн жаңы экономикалык саясат өндүрүштөрдү ачууга багытталган экенин белгиледи. 2020-жылга чейин Жуунда заводу бензиндин түрлөрүн дизель, гудрон, мазут жана суютулган газ өндүрүп, калкыбыздын керектөөсүн кайсы бир деңгээлде канааттандырып келген. Тилекке каршы завод түрдүү себептерден улам 2020-жылдын февралында иш токтоткон. Заводдо кайра ишке киргизүү маселеси Кыргызстан үчүн маанилүү болду. Кытай тарап менен тыгыз сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатты. Бул маселени Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен талкуулагам. Натыйжада ал саясий эркин билдирип, чечкиндүү колдоосун көрсөттү, деди президент Садыр Жапаров. Өлкө башчы Си Цзиньпинге ыраазычылыгын да билдирген. Ысык көлдө селде жабыркагандарга жардам берген милиционер сыйланды. Бишкекте эр жүрөктүк кылган кайгуулчу Айбек Кенжегулов сыйланганын милициянын кайгуулуу кызматынан кабарлашты. Билдирмеге караганда Кенжегулов 12 августта Ысык көл районунун Темир айылында өмүрүн тобокелге салып, сел каптап жаткан үйдөн тургундарды жана балдарды чыгарууга жардам берген. Мындан тышкары 28 августта Бишкекте өрттөнүп жаткан автоунааны өрт өчүрүү кызматы келгенге чейин өчүргөнгө жардам берген. Кайгуулчунун эмгеги үчүн акча алай сыйлык, баалуу белек жана жаңы форма берилгенин кошумчаланды.
Бална ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизем уун, баш оору, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Резонанс жараткан Айтургандын өлүмүнө күнөөлүү делип күйөөсү кармалды. Коомчулукта резонанс жараткан 25 жаштагы Айтурган Маматкулованын өлүмү боюнча шектүү катары жолдошу кармалганын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Милиция 26 жаштагы НТ өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси боюнча шектелип жатканы кабарланды. Эскерте кетсек, ушул жылдын 7-июлунда шаардык ички иштер башкармалыгына шаардагы ооруканалардын биринде 25 жаштагы келин каза болгону тууралуу маалымат түшкөн. Дарыгердин баштапкы корутундусунда бейтап дарыдан ууланганы көрсөтүлгөн. Ал эми келиндин жакындары күйөө баланы күнөөлөп, Айтургандын өлүмүнө жолдошу себепкер экенин айтышты. Факт боюнча Октябрь райондук милициясы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 128 беренеси өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү менен кылмыш иши козголгон болчу. Иликтөө иштеринин жана чогултулган материалдардын негизинде 26 жаштагы НТ кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө улантылууда. Владимир Путин Садыр Жапаровду жана кыргыз элин куттуктады. Орусиянын президенти Владимир Путин өлкө башчы Садыр Жапаровду жана жалпы кыргызстандыктарды бүгүнкү эгемендүүлүк күнүн куттуктап телеграмма жолдоду. Бул тууралуу мамлекет жетекчисинин маалымат кызматы кабарлады. Путин орус-кыргыз мамилелери стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык принциптерине негизделгенин белгилеген. Кыргыз Республикасынын улуттук майрамы эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздин өлкөңүз социалдык, экономикалык өнүгүүдө жана ички саясий туруктуулукту бекемдөөдө маанилүү ийгиликтерге жетишти. Регионалдык жана эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди чечүүдө конструктивдүү роль ойнойт. Орус-кыргыз мамилелери стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык принциптерине негизделет. Биздин мамлекеттер Евразес, ЖКУ, КМШ, ШКУ жана башка көптөгөн көп тараптуу түзүмдөрдүн алкагында натыйжалуу өз ара аракеттенүүдө. Биргелешкен аракеттер менен биз бардык тармактарда өз ара пайдалуу орус-кыргыз байланыштарын пландуу түрдө мындан ары да улантабыз деп ишенем, деген Путин. Путин сөзүнүн соңунда Садыр Жапаровго чын ден соолук жана ийгиликтерди, ал эми кыргызстандыктарга бакыт таалай жана гүлдөп өнүгүүнү каалаган. Ташиев Кыргызстандын биринчи борбору Жалал Абад болгон. Кыргызстандын биринчи борбору Жалал Абад болгон. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кечээ облусту эл менен жолугушуу учурунда билдирген. Ал Кара Кыргыз автономиялык облусу түзүлгөн кезде алгач Жалал Абад борбору катары кабыл алынганын айтты. 1924-жылдын 12 октябрынан тарта 24 ноябрга чейин Жусуп Абдрахмановдун жеке көрсөтмөсү менен Жалал Абад борбор шаар болуп турган. Кийин Каменский бул жерде инфраструктура жоктугун, үй имарат курууга көп акча керектигин айтып, Бишкекке которулуп кеткен, деди Камчыбек Ташиев. Чоңчуй каналына чөгүп кеткен өспүрүмдүн сөөгү табылды. Бүгүн Чоңчуй каналына чөгүп кеткен өспүрүмдүн сөөгү табылды. Бул тууралуу Жүргүчү Кырдаал министрлиги билдирди. Анын сөөгү сууда агып бара жатканын көргөн жарандар куткаруучуларга кабар беришкен. 2009-жылы туулган Көкчар айылынын АА аттуу тургуну 23 август күнү сууга чөгүп кеткен. Кыргызстанда жалпы 25 мектеп жана 13 балабакча ачылды. 30 августта президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Кара Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгына карата 100 объекти куруунун алкагында бир катар жаңы өнөр жай ишканаларынын, социалдык объектилердин ачылышы болду. Билим берүү жана илим министри доктор Гүлгендирбаева Чүй облусунун Сокулук районундагы Новопавловка орто мектеп гимназиясынын 500 орунга ылайыкталган кошумча имараттын ачылышына катышса, министрдин орун басары Лейра Самыкбаева Бишкек шаарындагы Сатылганов аттындагы номер 69 мектеп гимназиясынын кошумча 225 орунга ылайыкталган имараттын, Муратбек Касымалиев Чүй районунун Ибраимов айыл аймагынын Кошой айылындагы 225 орундуу орто мектептин ачылышы аземде болгон. Жалпысынан кечээ өлкө боюнча 25 мектеп жана 13 балабакча ачылды. Алар Ысык-Көл облусунда 3 мектеп, 4 балабакча, Талас облусунда 1 мектеп, 1 балабакча, Ош облусунда 4 мектеп, 1 балабакча, Жалал Абад облусунда 6 мектеп, 3 спорт комплекс, 7 балабакча, Чүй облусунда 1 мектеп, 1 мектептин кошумча имараты, Нарын облусунда 3 мектеп, Бишкек шаарында 1 мектептин кошумча имараты, Баткен облусунда 2 мектеп.